Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Тугандар, сиздерге биринчи эле Москвадагы эң жагымдуу жаңылыктардан баштайлы. Эми бул жаңылыкка өзү негизи 3 күндөй болуп калды. 10-майдан баштап тугандар, жашыл линия, Замоскворецкая линия иштей баштады. Өзүңүздөргө белгилүү, бул линиянын аягында Домодедово, аягында эмес, андан кийин да станциялар ачылып калды. Мурда эң аягында эле Домодедово метросунан биз дайыма аэропорт Домодедового каттап көнүп калганбыз. Ошондуктан ал жер жабылгандан бери өтө ыңгайсыз болуп калган, себеби автозаводскийден токтоп поездер. Андан сырткары чыгып туруп, автобустан дальше кетип, автобус менен барчу элек да. Азыр ошол метронун жашыл линиянын картадагы асты жагы уже иштеп баштады. Атап айтканда, автозаводскийден кийинги Технопарк, Каширский, Кантемировский, Царицыно, Орехово бардыгы иштеп калды. Мурда Орехового чейин жабып эле. Андыктан ушул маршрутту пайдаланып, кеңири аэропортко каттасаңыздар болот тугандар. Домодедового ыңгайлуу болуп калды дагы бир жолу. Андан сырткары тугандар, айрыкча таксисттер, биздин таксист мекендештер эске алчу нерсе, бүгүн Москвада мотофестиваль ачылды, мотоциклисттердин фестиваль ачылды. Андыктан сиздерге маршрутты айта кетейин, ушул 13-майда кайсы жерлер жабылат. 13-майда 11:50дөн баштап Садовое кольцо жабык болот, ички жактары. Атап айтканда, Садовое кольцонун ичиндеги, баягы метролордун ичиндеги Цветной бульвар, Тверская, Китай город, ошонун ичи полный жабык болот. Садовое кольцонун ички тарабы жабык болот. Ошол маршрутты эске алыңыздар тугандар. Андан сырткары дагы тугандар, дагы бир информация бул жерге коюп коёмун. Эртең 14-май күнү таңга маал ушул территориялар жабык болот. 14-май түнкү 12ден баштап, 00дон баштап ограничение болушу мүмкүн көп жерлерде. Мисалы 6-дан 30 өткөндө Лужники улицасында, 7:35-те Фрунзенский набережная, 8:00-дө Хамовский валда, 8:10-до Кремлевский набережный, 8:20-да Москворецкий набережный. Ушул жерлер жабык болот. Мен сиздерге графикти коюп койдум, ошону эске алыңыздар тугандар. Айрыкча таксист мекендештер, маршруттарды ошо карап түзүңүздөр, анткени ал жерлер жабык же ограниченный болушу мүмкүн. Андыктан тугандар, ушундай маалыматтарды бири-бирибизге бөлүшүп туралы, колдон келсе группаларга, такси группаларга таштап койсоңуздар жакшы болот. Дайыма бөтөн жерде аман болуңуздар, сак болуңуздар, документке так болуңуздар. Чек ара маселеси боюнча Абдыразак таксирге кайрыла бересиздер. Трудовой договор боюнча дагы ага кайрылсаңыз болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7